Шаарда ыңгайлуу жашоо үчүн адамга өзүнүн турак жайы гана жетишсиз. Баарына жеткиликтүү жалпы шаардык мейкиндик да абдан маанилүү. Алар жашыл аймактар, парктар жана скверлер, бала бакчалар менен мектептер, спорт аянтчалары жана стадиондор. Мындай жерлерде адамдар эс алып, сейилдеп, үй бүлөсү менен убакыт өткөрө алышат. Бирок Бишкекте мындай мейкиндик жылдан жылга азайып баратат. 26 жылдын башында ЦУМ имаратынын жанында соода борборунун курулушу коомчулуктун нараазычылыгын жаратты. Бул ишке жада калса Бишкектин мэри Айбек Жоношалиев да кийлигишти. Биз өткөндө 3-чү этажын буздурдук элек. Азыр болсо кайта курулуштар кетип атат. Бир бузуп, бир көтөрүп, ончук эмес да. Азыр демонтажды жүргүзгүлө, 3-чү этаждын демонтаж эмелерин баары бүтсүн. До последнего. Бир да курулуш парапетти башка шылтоо менен жасалбасын. Прежний эменикин азыр булар да айтып атыптыр, эсче мы восстановим депчи. Мага проектсин көтөргүлө эмесин, прежний фонтандын проектсин модернизировать, эскизный кылып тур даярдап бергиле. Аткарылабы, биз сүйлөшөбүз, аткарылбайбы, анда башка жолун караш буякта. Как мы будем восстанавливать? Мына борборубуздун чок ортосу Байтик Батыр жана Чүй проспектисинин кесилиши. Популярдуу курамттар, бул жерде болсо бүтпөгөн ремонт. Абдан чоң ыңгайсыздыкты жаратып жатышат жашоочуларга. Анткени ремонт болгондо бул жерде өтүү абдан эле опурдалдуу, кыйын. Ал эми ошол коляскалар менен же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бул жерден өтүү таптакыр эле мүмкүн эмес. Бул болсо шаардын ортосу. Бул тескерисинче ошол элдин өтүшүнө абдан ыңгайлуу жер болуш керек эле. Андай эмес. Дагы деле могул объектти алып салуу иштери жүрүп жатат десек болот, бирок эч кандай мынакей эч ким деле көп шашпагандай. Бул жерде таштандылар болсо чачылган, ыргытылган, жыйнап да коюшпайт. Эми абдан эле өкүнүчтүү да. Биздин бизнестин ошол жашоочуларга таптакыр эле көңүл бурбай жаткандыгы. Тиги жакта да ремонт болуп жатат. Учурдагы башкы генералдык планга ылайык ЦУМ жанындагы бүтүндөй аймак аралаш багыттагы коомдук жана ишкердик зона. Жумуш, бизнес, эс алуу жана коомдук турмушту айкалыштырган заманбап шаардык чөйрө катары аныкталган. Булар мурда жалпыга таандык жерлер болчу. Бирок азыр алар 405 кадастрдык номери бар өзүнчө тилкеге айланган. Ушундай эле жагдай ЦУМдун жанындагы аймакка да тиешелүү. Ал жерде мурда фонтандары жана талдары бар чакан сейил бак жайгашкан болсо, азыр ал тилкенин өзүнүн 616 кадастрдык номери бар. 405 тилке муниципалдык жер деп эсептелинет. 2005 жылы ал Айчүрөк универмагына ижарага берилген. 2010 жылы ага камак коюлуп, мүлккө байланыштуу соттук талаш тартыштар 2024 жылга чейин уланган. Фонтандары бар сквер 616 тилке жеке менчикте. 95 жылы ал Айчүрөк борбордук универмагына таандык болгон. 24-25 жылдары Бакай банкка күрөөгө коюлган. Ал эми 25 жылдын октябрь айында жеке менчик укугу боюнча мамлекеттик күбөлүк алган. Ошол эле айда участоктун кошумча ээси пайда болгон. Ал Central Asian Trade Company ишканасы. Бул жерден алыс эмес, цирк имаратынын жанында бир нече ресторандын, анын ичинде Донерче Хамди Уста жана Павлин Мавлин ресторандарынын курулушу аяктады. Мурда бул жерде фонтандары жана отургучтары бар сейил бак жайгашкан эле. Башкы планга ылайык бул аймак коомдук жана ишкердик максаттары үчүн да каралган болчу. Бүгүнкү күндө мамлекеттик реестрге ылайык мурдагы фонтандардын айланасындагы аймак 370 жана 581 номерлүү жер тилкелерине бөлүнгөн. 370 жер тилкеси жеке менчикте турат. Ал 2006 жылы Торг Элит Маркет ишканасы тарабынан сатылып алынган. Ал эми 13 жылы Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан камакка алынган. 2016 жылдан 19 жылга чейин ал Оптима банк үчүн күрөө катары коюлган. 16 жылдын августунан бери жер тилкесинин ээси Интерпарт Компани ишканасы. Экинчи 581 тилке дагы жеке менчикте турат. Бирок бул тилке 16-19 жылдар аралыгында Оптима банкта күрөө катары колдонулганына карабастан, мамлекеттик реестрдин менчик укугунун тарыхына тиешелүү жазууларында эч кандай маалымат камтылган эмес.
Менчик укугу боюнча көчүрмөдө 22-жылдын апрелине карата бул тилкенин ээси ошол эле юридикалык жак Интерпарт компания ишканасы экени көрсөтүлгөн. Многострадальный 10-й микрорайон, Октябрьский район. Нахожусь возле Арабаева или Перял, как хотите, и корпус школы 62. Здесь, говорят, будет сейчас пристроен корпус Карабаева. То есть вот это единственное опять наши зеленые насаждения, естественно, будут вырублены. Представляете, МТУ молчали, не говорили никому, ни жителям, втихаря. Все вот это делалось сейчас под фактом. Вот сегодня пришли, смотрите, как они быстро городят забор. И вот эти все зеленые насаждения будут уничтожены. Здесь впихнут нам корпус от Арабаева. Ошол 10 микрорайондун түптөлүшүнөн бери 60 жылдан өткөн убакыттан бери биздин 10 микрорайондо мектебибиз жок болду, бала бакчабыз жок болду. Бирок ал корпусту биз алгандын ордуна булар кайра маңдайында кичинекей мынандай зеленый зона бар эле. Ошол зеленый зонаны талкалап бул жерге кайра 3 этаждуу корпус салган жатышат. Арабаева университетинин жетекчилеринин мындай кылыгы бизге абдан жакпайт. Биз 10 микрорайондун эли балдарыбыз үчүн аракет кылып, балдарыбыз үчүн бир кичинекей зеленый зонаны сактап калалык десек, бизди эч ким биздин сөзүбүздү уккусу келбей жатат. Курулушту Арабаев университети жүргүзүп жатат. Бул сюжет тартылып жатканда курулуш аянтчасынын дарбазасында долбоордун максаты тууралуу эч кандай маалымат болгон эмес. Мамлекеттик сатып алуулар сайтында тендер тууралуу да эч кандай маалымат жок. Вот на данной территории находится 10-го микрорайона трансформаторная будка, подстанция. И там же рядом есть вход в бомбоубежище, который был сделан вот еще тогда, в советские времена. И здесь же стройка будет. И здесь проходит стройка, да. Здесь проходит красная линия. Вот красная линия проходит здесь. Здесь был такой красивенький парчик. Вон эти все деревья лежат. Что бы вы хотели, чтобы здесь было? Ну зеленая зона для микрорайона. Конечно, дети. Здесь же школа, смотрите. Вот школа, детям ни воздуха, ничего нету. 10 Кичи районундагы Арабаев университетинин аймагы толугу менен мамлекеттик менчиктеги тилкелерге бөлүнгөн. Учурда 110 участокто курулуш иштери жүрүп жатат. Долбоордо подрядчы катары ГИС ишканасы көрсөтүлгөн. Ошондой эле долбоордо курулуш 2 тилкеге 109 жана 110 участоктарда жүргүзүлүп жатканы белгиленген. Бул болсо калган дарактардын кыйылып кетүү коркунучун жаратат. Бул 2 тилке Magnum Group ишканасына 19-жылдан 26-жылга чейинки мөөнөткө ижарага берилген. Ошол эле учурда 24-жылга чейин ижарада турган 114-тилкеде футбол таласын куруу пландалууда. Арабаев университетинин жетекчилиги менен сүйлөшкөнүбүздө долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүк негизинде ишке ашырылып жатканын жана бардык документтер тартипте экенин тастыктап келишимди берүүнү убада кылган. Бирок андан кийинки бир нече кайрылууларга карабастан ал документ дагы деле жок. Вот этот корт у нас, он появился, теннисные корты появились приблизительно где-то в 85 году. То есть до этого это были вообще открытые поля, здесь у нас занимались жители микрорайона, тут были беговые дорожки. И это была территория, иногда здесь городские соревнования какие-либо проводили. В 85 году здесь отдали департаменту спорта, но тогда он как-то по-другому занимался физической культуре. И они сделали здесь на базе этих площадок вот эти теннисные корты. То есть это уже очень много лет эти теннисные корты здесь находятся. Учурда мэрия мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында 4 Кичи районундагы бул аянтчалардын ордуна спорттук комплекс курууну пландаштырууда. Бирок жергиликтүү тургундар бул долбоорго каршы чыгып, аймактын инфраструктурасы келип чыга турган жүктөмдү көтөрө албасын жүйө келтиришүүдө. По генеральному плану, вот именно на этих спортивных площадках нету никакого строительства, ни капитального, ни реконструкция до 15 метров этого поля, ничего здесь нету.
под видом, что они якобы создают условия именно теннисистам, да, чтобы они занимались круглогодично. На самом деле здесь будут и другие секции, которые уже будет понятие однозначно целый спортивный комплекс. Тут будут... Кроме всего прочего, это еще нагрузка для микрорайона, потому что на машине, парковочные зоны и так далее. Конечно, Это же не только микрорайон. конечно. Вот у нас дорога новая. Вот сейчас где они будут тут ставить? Вот только это место остается, так у нас вот свои машины стоят. То есть тут ничего строить нельзя. Предостережение прокуратуры стоит. Но мэрия говорит, мы разговариваем, решаем этот вопрос с прокуратурой. А как это можно решать с прокуратурой, если они уже дали свою оценку? 18-жылдан бери Байчеке турак жай үйүнүн тургундары өздөрүнө таандык болгон спорт аянтчасын кайтарып берүүнү талап кылып келишет. Бирок менчик укугун тастыктаган бардык документтерге карабастан, учурда ал жерде 13 кабаттуу имараттын курулушу аяктоо алдында турат. Эми биздин үйүбүз ушул мына балдарды көрүп атасыңар, кайсыл жерде көрдүңөрбү? Ушуну тартып коюңуздар. Самый главный биз балдар үчүн, неберелер үчүн. Мына мурун болсо ушул жактын баары тең биздики болчу. Азыр бизди уламдан улам кысып, вообще балдардын ойноп турган жери жок. Парковкаларды көрүп атасыңар кандай. Мына жерден машина вообще билбейм ишил кандай. Мына үйдө өзүңөр көрүп турасыңар. Жөн эле момундай бир коробка турат. Ишигин алдында парковкасы жок, детский площадка. Мына жерде биздин мурун баскетбол ойногон жерибиз болчу. Мына жакта футбол, ушундай сонун двор. Азыр кет. Бизди кыскандан кысып эле ушинтип айла жок, мына серге площадь этип атабыз. Эмне кылабыз? Көрдүңөр тетинден балдар тартып коюлат. Мына жерде детский площадка ачалды десе, аны да уже бизди кысып алабыз деп атат. Эмне кыларыз? Айла самал жок, мына обращать этип атабыз. Кет. Каличайым, бул айни 25 имараттын жашоочулары бул өздөрүнүн тилкесинде башка бир имарат курулуп калганына нааразы болуп атышат да. Ошол нааразы болгон алардын себеби негизи барбы? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Себеби аябай деген себеби бар. Мисалы көрсөтөйүн сизге. Ушу үйдүн ээлери колунда акт бар. Жер участогун мөөнөтсүз пайдалануу укугунун актысы. 79-жылы Фрунзелик горисполком берилген ушул үйдү салынган. Бул кызыктай документти мындай көрсөтсөңөр болот да. Кыргызча, орусча жазылганда ушу бессрочный деген сөздү чийип койгон киши орус киши го же кыргыз тилди билбеген киши экен. Себеби ал жерде мөөнөтсүз деп турат. Кыргыз тилди билсе мөөнөтсүз деген сөздү дагы чийип коймок да. Бирок ушул документ эмнени көрсөтөт? Ал ушул жер тилкеси ушул үйдүн менчиги деген документ көрсөтөт да. Бирөөнү эми мэрия бул кичинекей тилкени алып өзүнүкү деп документ госрегистрга берип коюп тур да. Ал дагы туура эмес. Себеби бул жер элдики. Эмне себептен бул кичинекей элдин жерин чийип өзүнө алып алганы кызыктай эле көрүнөт. Бул деген туура эмес. Мэрия бул жерде мыйзамдын баарын бузган. Бишкектеги коомдук мейкиндиктердин кыскарышы бүгүн эле башталган жок. Өткөн жылдардагы белгилүү мисалдардын бири 8-чи кичи райондогу жашыл аймакка мыйзамсыз сурулган бул көп кабаттуу үй. Дом Турапова это однозначно было незаконно. Прокуратура судилась городская, выиграла все суды, были отменены постановления о предоставлении земельного участка, который являлся землями общего пользования, зеленое по генеральному плану. Прокуратура выиграла все суды, и постановления в частную собственность были отменены, признаны недействительными. Но несмотря на это, мэрия опять же предоставляет этот земельный участок во временное пользование. И опять же в нарушение земельного законодательства, потому что земли общего пользования не могут предоставляться под капитальное строение, только под облегченного типа и не более чем на 5 лет в исключительных случаях. Жыйынтыгында жөнгө салуу келишиминин шарттарына ылайык Керим Турапов жерди пайдалануу укугун Пегас Алато компаниясына өткөрүп берген.
Ал эми 17-жылы компания шаардык администрация менен 44 жылдык ижара келишимин түзгөн. Курулуш иштери Бишкектин Сейил бактарынын жеринде да жүргүзүлүп келет. 22-жылы Орус драма театрынын маңдайында 2 кабаттуу поль рестораны ачылган. Ошол эле учурда Елизавета курулуш компаниясы Памфилов Сейил багына көп кабаттуу имарат тургузган. Анын жанында кичи спорттук аренага жакын жерде пишпек рестораны курулган. Сейил бактын дагы бир бөлүгүндө кымызкана жайынын ордуна Тюбетейка кафесинин туруктуу имараты пайда болгон. Согласно требованиям и положения по охране памятников истории и культуры, уполномоченный орган обязан обеспечить их сохранность. К сожалению, в большинстве своем уполномоченные компетентные государственные органы долгое время бездействовали. В результате бездействия и попустительства многие части парка подверглись незаконному занятию и оборудованию различными объектами. Мунун баары 90-жылдары Ататүрк паркындагы жер тилкелери мыйзамсыз бөлүнүп берилиши менен башталган. Акыр аягы соттук териштирүүлөр 25-жылы гана шаардык администрация менен түзүлгөн макулдашуунун негизинде жыйынтыкталган. Бирок кенемте дээрлик баарын төлөө милдети курулушка уруксат бергендерге же жер тилкелерин мамлекеттен акысыз алгандарга эмес, ак ниет сатып алуучулардын мойнуна жүктөлгөн. Мынакей кызыл китебиз мына 2007-жылы чыккан. Мынакей строительный компания, постановление номер 1179 менен строительный компанияга берген. 2005-жылы постановленияны кол коюп беришкен. Чтобы здесь купить квартиру, я продал свою 5-комнатную на Дзержинке. Мне нужно было на первом этаже и возле парка, потому что у меня дочка младшая инвалид с детства, вот, чтобы легче было выносить. На госслужбе никогда не работал, взяток мне никто не давал, членом УПГ никогда не состоял. Вот. Такая же история, как у всех остальных. У нас документы регистрировались в госрегистре, понимаете? Как так можно взять и аннулировать документы, которые выдавал государственный орган? Если мэрия в свое время не сделала каких-то отметок в границах парка, то это как бы это проблемы мэрии, да, а не людей, которые купили. Тем более, даже если эти документы, в частности на наш дом, на другие дома, когда-то выдавались там, как мэрия говорит, там незаконно, то мы же 3-й, 4-й, 5-й владельцы. То есть мы уже просто обычные честные люди, которые взяли и купили это все. Бакчалар негизги социалдык объектилеринин катарына кирет. Бул маселеге 16-жылы атайын репортаж арналган. Бакчаларды коммерциялык жайларга айландырууга тыюу салган мыйзамга карабастан, алардын көбү менчиктештирилип бузулган. Жана алардын ордуна дүкөндөр, кеңселер жана турак жайлар курулган. На призыв дополнить список не вошедших в этот сюжет зданий бывших детских садов с удовольствием откликнулись пользователи социальных сетей. Соода борборлору менен ресторандар шаардагы чыныгы коомдук мейкиндиктин ордун баса алабы? Бул татаал суроо. Парктардан, скверлерден жана аянттардан айырмаланып, алар биринчи кезекте соода жана кереше табуу үчүн түзүлгөн. Ошондуктан адамдын ал жерде убакыт өткөрүүсү анын акча төлөө мүмкүнчүлүгүнө түздөн-түз байланыштуу. Шаардагы чыныгы коомдук мейкиндик бала бакчалардын королорунан тартып парктарга, скверлерге жана аянттарга чейин ар бир адам үчүн ачык жана жеткиликтүү болушу абзел. Дал ушундай жерлерде адамдар жолугуп, эс алып, жакындары менен убакыт өткөрүп, өздөрүн шаардын бир бөлүгү катары сезишет. Мындай мейкиндиктер шаарды жалпыга таандык, жандуу жана жашоого ыңгайлуу кылат. Ошону унутпасак.